Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ga çekiz maktollar olsun. Oşentip biz köpten kütkön orozu ayt mayramına gelip jettik. Kuday Teala uşul mayramdı barыбызга kuttu, berekeli kılgan bolsun. Elbette Müslüman balası ayt kündür emne kılu gerektigine sarıp salgandığı abzel. Ayt günü adattağıdan bölökçö jasanıp, janagıday bir eskinin жаңысы деп, жаңının dağı жаңысын tandap giyip, kolundan gelgen jakşı giyimlerin giyip, atır endiklerin koyunup, koldan gelişince arulanıp, tazalanıp, sululanıp ayt namazına barusu vacip bolup eseptelet. Ayt namazın urmatlı bir tuğanım, oşol özele barvastan uuldarın jetelep, kızların jetelep, aleme süybülödөгü müçöllөрдүн бардыгын жетелеп баргандагы макул. Анткени Пайгамбар алейхисаламдын убагында айт намазга бардыгы чыгышчу эмес, турмушка чыгып эле жаш кыздардагы, көчөгөдөгү кыздардагы айт намазга барышу деген Пайгамбарыбыздын осуяты бар. Ошондуктан айт намазга барып катышып, андан кийин айтты кылып, ошол кыдырып, майрамдык маанай шаң жаратууга аракет кылган албетте бул жакшы болуп эсептелет. Адатта биздин элибизде айт күндөрү ошол маркум чыккан үйлөрдө гана Куран окутушат дагы, ошол үйлөрдө айттык кылышпай эле маркум чыкпаган үйдө айттык кылбай өтүп кеткендер бар. Бул өтө натура түшүнүк. Чындыгында ошол бардык үйдө бирде айт болуп, бардык үйдө майрамдык маанай болуусу кажет, урматтуу бир туугандар. Анан өлүктөрдүн майрамы экен деп тирүүлөрдү калтырып койбош керек. Тирүүлөр майрамдап, өтүп кеткен маркумдарды да унутпасын, аларга Куран окуп, бата кылып, дуа кылып, алар үчүн садака берип турган жакшы болот. Анан да кайта турган бир касиеттүү маселе, бул орозу битир, айт намаз окулганга чейин колдон келишинче биринчи кезекте мечитке апарып бербестен өзүбүздүн туугандарга, коңшу колоңдорго, жакын адамдарга, көчөлөштөргө, өзүбүз санаалаштарга, жакындарга орозо битирди бергендигибиз макул болот. Албетте, ошол ниетибиз орозо битир экендиги анык болгон болсо, ошол адамдарга айттык деп гана берсек боло берет. Алардын жүрөгүн оорутуп, сен жардысың, колуңан келбейт, ошон үчүн сен ал орозо битирди сага берип атам деп айтуунун кажети жок. Болгону айттык, майрамдык деп гана берип, бирок ниетиңизде ошол орозо айттын битири деп айтсаңыз албетте жакшы болот. Айт намаз окуу важип болот, урматтуу бир тууганым. Айт намазды мүмкүн болушунча чоңураак жерге барып окуп, орозо күнү, эрте менен айт күнү ошол адам курсагын тойгузуп барат. Эки айттын айырмасы ушундай: Курбан айтка барганда эрте менен ачка барат дагы, намаз окуп келгенден кийин мына ошол курбандыкка чалынган малдын этинен ооз тийип, оозун ачса, ал эми орозо айтка бараткан адам, урматтуу бир тууганым,